بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таалам насип кылып мына өткөндө айткандай биринчи сабагыбызды баштаган отурабыз. Имам Абдулгани Набулси рахимахуллаху таала өзүнүн китебин Гусул бабынан баштаптыр. Биз ага чейин Дарат боюнча, тахара боюнча азын-олак сөз кылып кетсек. Ат-тахара деген тазалык бул бардык жакшылыктын башаты. Биз азыр тазалык канчалык бизге зарыл экендигин, канчалык бизге керектүү экендигин азыр баарыбыз сезип отурабыз. Аллах табарака ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң оболку аятты түшүрүп, "Икра бисми раббикаллази халак" деп илимге эң биринчи буйрук берип илимге чакырган болсо, Аллах табарака ва таала экинчи аятын "Ва сиябака фатаххир" кийимиңди тазалагын деген экинчи буйрук тазалык боюнча келген экен. Тазалык бул ар бир жакшылыктын башаты деп айттык. Тазалык бул намаздын ачкычы. Эгерде бир адамдын даараты болбосо, тазалыгы болбосо, анын намазы да кабыл болбойт. Биз ошондуктан дааратты тазалык боюнча сөзүбүздү баштап отурабыз. Үлкөн алымдарыбыз Ханафи мазхабында болсун, башка алымдар болсун, фикх китебин жазганда эң оболу Китабу Тахара, Тахарат китебинен башташкан экен. Себеби ар бир жакшылыктын башаты тазалык менен, намаздын ачкычы бул тазалык, тахарат экен. Эми даараттын түшүндүрөрдөн мурда ар бир илимде тилдеги мааниси, истилахтагы, шарияттагы мааниси деп ушундай терминдер бар. Биз ушул терминдерди билип алайлы. Себеби лугатан дегенде ошо тилдеги маанисин айтылат, андан кийин шар'ан же болбосо истилахан деп айтылган болсо, ошол алымдардын колдонмосунда айтылган сөз болуп эсептелинет. Мындан ары биз истилахан, лугатан деп айтып кете беребиз. Бизге талап кылынган нерсе ошо шар'ан, истилахан мааниси бизге талап кылынат. Ат-тахарату лугатан, эми тахара, тазалык деген тилдеги мааниси хуан-накау минад-данаси ван-наджас. Даарат деген нерсе ан-накау тазалык, эмнеден? Минад-данаси, таза эмес кир, чаң, жаман нерселерден, жана ан-наджаси, нажасат, кан же болбосо зара, заңдан тазалануу айтылат экен. Бул жалпы тилдеги мааниси. Ал эми шар'ан, шарияттагы мааниси хиян назафату анил хадати ау хабат. Ал эми шарияттагы мааниси ат-тазалык, эмнеден тазалык? Анил хадати, дааратсыздыктан таза болуу, же болбосо ал-хабати, нажасаттан таза болуу айтылат экен. Ат-тахарату нав'ани, тазалык эки түргө бөлүнөт экен. Тахаратун анил хадати, дааратсыздыктан тазалануу, буну шариятыбызда тахаратун хукмия, өкүмдөгү тазалык деп айтат экенбиз. Өкүмдөгү тазалык дегенде бир адам эгерде дааратканага барып зара бушаткан болсо, же болбосо заң чыгарган болсо, же денесинен бир жер канаган болсо, биз ал адамга даарат милдеттүү, важип болду деп айтабыз, эгер намаз окууну каалаган болсо. Ошол нерсе бизде шариятыбызда тахаратун хукмия деп аталынат экен. Эми тахаратун хукмиянын бир канча түрү бар. Алар кайсылар десе, ал-вуду, биринчиси даарат. Мына ушул даарат бардыгы хукми даарат, тазалыкка кирет экен. Экинчиси ал-гуслу, жана эгер бир эркек жана аял экөө жагындык кылган болсо, ал адам жунуп болду деп шариятыбызда өкүм берилип, ал адам тазаланып жуунусу милдеттүү болот, эгер намаз окууну каалаган болсо. Мына ушул адамды дагы даараты жок, жунуп болду деп айтат экенбиз. Үчүнчүсү ат-таяммум. Үчүнчүсү таяммум деп айтат экенбиз. Таяммум бул суу жок мезгилде. Же болбосо бир адамга даарат алууга мүмкүнчүлүгү жок. Эгер даарат алса, ооруп калуу коркунучу, же болбосо зыян бере турган болсо, ал таза топурак менен өзүн тазалоосу милдеттүү болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Эмки сабагыбызда Кудайым буйурса, гусулдун
farzlari jana sünnetler boyunca sabaq o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va